Автобуста тепкиленген кош бойлуу аял дагы деле эсине келе элек. Автобуста орундалашып, чашташышып, кош бойлуу кызды тепкен айым кармалды. 19-сентябрда 2025-жылы саат 20:20 чамасында 102 кызматына 212 маршруттук автобуста азиялык көрүнүштөгү белгисиз аял 30 жаштагы жүргүнчүнү сабап салганы тууралуу билдирүү түшкөн. Кырсыктын кесепетинен жабырлануучу жаракат алып ооруканага жаткырылган. Милицияга арыз менен жабырлануучунун агасы кайрылган. Мындан тышкары социалдык тармактарда бул окуянын видеосу тараган. Бул боюнча бейбаштык боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө иш-чаралардын жүрүшүндө 2005-жылы туулган жаран аныкталып, тергөө кызматынан четкерилген. Белгилей кетсек, жаран жаш баласы бар жана кош бойлуулуктун 2-айында болгон. Учурда тергөө иштери улантылып, керектүү экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгы боюнча процессуалдык чечим кабыл алынат. Жалал Абаддагы Кең Сай автоо жол көзөмөл пунктунун Тайсын жана Кудаш аттуу кыйындары кармалды. Бул тууралуу бүгүн 20-сентябрда УКМКнын маалымат борбору билдирди. Маалым болгондой, Кайманаты Тайсын жана анын иниси Кудаш аттуу жарандар аталган өткөрмө бекетте жеке ишкерлерге системалуу түрдө кысым көрсөтүп келишкен. Алар криминалдык идеологияга берилгендиктерин жар салып, өлкөнүн жогорку бийлик өкүлдөрү менен болгон тууганчылык байланыштары тууралуу жалган билдирүүлөрдү жасап, Бажы жана чек ара кызматынын кызматкерлерин коркутуу менен көзөмөл өткөрүү пунктунун жумушуна тоскоолдуктарды жаратышкан. Мындан тышкары алардын Нокен районунун чек ара аймагында аткезчилик иштерге дары-дармектерди, тамеки буюмдарын, уюлдук телефондорду мыйзамсыз ташуу, ошондой эле Өзбекстандан келген эмгек мигранттарын мыйзамсыз негизде Бишкек шаарына ташууга тиешеси бар экендиги тууралуу маалымат алынды. Кармалган кылмышкерлер эмгек мигранттарын коркутуп, өздөрүнүн карамагында болгон таксилерге зордоп салып, алардан жол кире акысын чектен тыш жогорку баада талап кылышкан. Булак Суперкеж. Бишкекте жолдошу тарабынан сабалган аял ооруканага түштү. Бишкекте аялын сабаган эркек киши кармалды. Бул тууралуу бүгүн Ленин Риптин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, 19-сентябрда 102 кызматына шаардык клиникалык ооруканага денесинен жаракат алып, оор абалда жаран барганы боюнча билдирүү түшкөн. Бул факты боюнча ден соолукка оор залал келтирүү боюнча кылмыш иши козголгон. Натыйжада шектүү катары жабырлануучунун күйөөсү 1971-жылы туулган жаран милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Көп кабаттуу үйдүн чатырына чыгып ойногон балдар. Бишкек шаарынын тургуну ата-энелерге кайрылып, балдарына көңүл бурууну суранды. Ал көп кабаттуу үйдүн чатырында ойноп жаткан балдарды видеого тартып алган.